18 февраль күнү Ахрар Иминов аттуу жаран Facebook баракчасы аркылуу Ош шаарында жаш балдардын өлүмү көп болуп жатканын жазып чыккан. Ага көрүстөндүн кароолчусу акыркы учурда балдардын сөөгү улам алынып келип жатат деп айтканын билдирген. Өлүмдүн себеби катары пневмония көрсөтүлдү деген өңүттө билдирүү калтырган. Ага таянып маалыматты айрым жалпыга маалымдоо каражаттары дагы жазган. Деген менен мындай маалымат чындыкка дал келбейт. Ош шаардык балдар ооруканасынын башкы дарыгери январ айынан бери балдар өлүмү катталбаганын маалымат каражаттарына билдирди. Интернетте тарап жаткан маалыматтар чындыкка дал келбейт. Ушул жылдын январ айынан баштап ар түрдүү оорулар менен 356 бала ооруканадан дарыланып чыккан. Өлүм катталган эмес. Пневмония менен ооруган балдардын саны былтыркыга салыштырмалуу аз. 356 бейтаптын ичинен 98 бала пневмония болгон. Алда коронавируска байланыштуу пневмония эмес. Жогорудагы маалымат чындыкка дал келбесин Ош мэриясы да айтып, бул болгон атайын чыгарылган чагымчыл материал болушу мүмкүндүгүн кошумчалады. Социалдык тармактарга тараган маалыматтар боюнча айрым сайттарда жазып берди. Бул ошол күнү эле биз реакция кылып тактоо иштерин жүргүзсөк, бул Ош шаарындагы мүрөзөлөрдө мындай фактылар катталган жок. Бул чындыкка дал келбейт. Себеби өзү Ош шаарында жалпы 14 мүрөзө карайт, 13 мүрөзө карайт. Ошонун 8-и 7-си толуп калган да. Мындайча айтканда азыр иштебейт, 8-и иштейт. Анан айрыкча ошол борборлоштурган ошол мүрөзө иштейт. Бул жерде жана христиандардын, анан мусулмандардын мүрөзөсү иштейт да. Бирок азыркы биз 4-5 айдан акыркы маалыматтарды алсак, эч кандай мындай балдардын өлүмү массалык түрдө мындай коюлуп жаткандыгы же болбосо көп балдардын коюлгандыгы жөнүндө маалымат жок. Элди дүрбөлөңгө салып жалган маалымат тараткандарга атайын жаза каралган. Алар 2,5 жылдан 5 жылга чейин жоопкерчиликке тартылат. Учурда укук коргоо органдары мындай маалымат тараткан жарандын үстүнөн иштеп жатканын билдиришти. Өзүңүздөр билесиздер, акыркы мезгилдерде Кыргыз Республикасынын аймагынан сырткары жерде болгон маалыматтарды дагы Кыргыз Республикасында болду, же болбосо Кыргыз Республикасынын тиги областында тиги жеринде болду деп жалган маалыматтарды таратып, ансыз деле пандемиядан кийин өзүнө келе албай аткан элибизди шок абалга калтырып, туура эмес маалыматтарды берип аткан учурлар кездешип жатат. Акыркы эле маалымат ушул Ош шаарында пневмониядан көптөгөн балдар, жаш балдар өлүп атыптыр. Аны бийлик жашырып атат деген туура эмес мазмундагы маалыматтар чыкты. Биз бул маалымат чыгаруу менен жергиликтүү саламаттык сактоо тармагында иштеген медиктер менен байланышып, Ош шаарында бүгүнкү күндө ковидке байланыштуу пневмониядан каза болгон адамдардын, жаш балдардын бир да фактысы катталбагандыгын тактадык. Түздөн түз биз иликтейбизби же башка орган иликтейби аны билбейбиз, бирок алар менен биргелеште бул убакытта иш болуп атат. Аталган маалыматты жазып чыккан Ахрар Иминов менен байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Эгер кошумча пикирлери болсо, Регион телеканалы эфир берүүгө даяр. Асел Сыдыкова, Мусулманкул Шакиров, Регион, Ош шаары.